Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто Барчынай Кадырбековна, кесиби боюнча педагог, психолог. Саламатсызбы? Саламатчылык. Рахмат, көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Менин медицина тармагым сиздин психология тармагыңызга байланыштуу болгондуктан психосоматика темасын талкуулоого чечтик. Сиз башында ошол өзүңүздүн кыскача тажрыйбаңыз жөнүндө, анан сизге психосоматикалык бейтаптар кайрылабы, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Өзүм кесибим боюнча мугалиммин, анан экинчи кесибим педагогика психология. Анан турмуштун айынан бул сферага келип калдым, уже 14-жыл кетет. Анан албетте неме психосоматика боюнча алар өздөрү психосоматика деп кайрылышпайт, бирок кайрылышат да. Кайрылганда мен даже ооруларын сурап эле, хронический ооруларын сурап туруп эле анан анын характерлерин билип алам. Анткени психосоматика бул конкретно иштейт, бул бар нерсе. Мисалы, көбүнчө кайсыл даттануулар менен келет, ошол жөнүндө айтсаңыз. Эми неме психологиялык болгондо ар түрлүү. Көпчүлүгү мындай өзүм башкара албайм, эмне кылып атканымды билбейм, эмоцияга алдырып коюп атам. Андан кийин мен баягы ушулар менен келгенден кийин гана анан чокуп атып, андан башка дагы проблемаларын таап алабыз да бизчи. А так ошол эми маселе көп да, баягы мамиле, эң чоң көйгөй бул мамиле. Анан Эркек менен аялдын мамилеси, ата менен баланын, кайнене менен же болбосо баягы переходный возрасттагы балдардын проблемасы ошолор менен келишет. Мен мурда буга чейин бул истинная психологияга, жан дүйнө психологиясына багыт алганыма бир 4-жыл кетет. Ага чейин мен бизнес мышлениясы боюнча алектенгеним үчүн көп учурда ошол финансы боюнча деле келишет даттануулар мененчи. Анын причинасы деле психологияда жаткандыктан, өзүңөр айттыңар го баягы мындан мурун сүйлөшкөндө, мындай мамиледен кийин анан бизнес кетет депчи. Анан барып причинасын по порядку баарын по полочкам коюп берип койгон да. Аны түшүнүшөт да, баардык нерсе келип психологияга такалыш. Ошол сиздин программаларыңыз бар экен, аялдын 9 кудурети, истинный психология деп, азыр психосоматикага чейин. Ушул программаларыңыз жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Психосоматикага чейин. Истинная психология деген бул кандай эми, истина деген аты айтып тургандай эле акыйкат. Акыйкат дегенде бул неме, жаратылыштагы жашоонун закону. По идее, закондо биздин кантип жашашыбыз жаратылыштын законунда баарында бар. Жаныбарлар аркылуу Кудай Таала, өсүмдүктөр аркылуу, жаратылыштын мезгилдери аркылуу бизге кантип туура жашаганды көргөзүп койгон. Истинная психология ушулар боюнча эле изучать этет да. Ошондой эле эң жеңил жана жөнөкөй формулалар бар. Бул истинная психологияда адам өзүн түшүнө ала турган. Эң чоң өзүн түшүнүүчү, өзүн таануучу формула бул күзгүнүн формуласы. Бардык адам бул менин ичимди көргөзүп берүүчү күзгү. Мындайча айтканда формула менден башка эч ким жок. Ушуну эле чечмелеп түшүнгөндө адам өзүн түшүнөт, ким экендигин, кантип ойлонуп атканын, кантип жашап атканын. Ал эми экинчи менин баягы аялдын кудурети боюнча мен дайыма өзү, если честно, эрмек мындай бизнес мышлениясы, анан акча табыш керек, анан успешный болуш керек деп жүрүп, анан жеке өнүгүүгө аябай көп фокус коет болчумун дагы. Анан женственность, аял менен эркектин мамилеси десе элечи, оказывается, ошол нерсе мага больной тема болчу экен дагы. Триггер катары. Анан мен жаап салып эле, үстүн духовный тема менен эле бастыра берчү экенмин да. Если честно, мына 40 жашта бир ачылды, андан 3 жыл өткөндөн кийин мына 43 жашымда экинчи жолу ачылды да, кайра такап эле ушул темага мени алып келип коюп атат. Чынын айтсам, башыма дагы бир иш түштү, өзүм психологияны жакшы изучать этип жүрсөм дагы, андан кийин мен бул темага мындай баш шотум менен кийлигише баштадым. Мунун секреттерин ачкандай, аялдын кудуреттеринин секреттерин ачкандай мен аябай көп нерсени түшүнүп атам да. Бул жаңы, бул пока ачыла элек. Кандай 1/10 бөлүгү ачылды десем болот. Бул ар бир аял биле турган тема. Бир эле аял эмес, эркек да биле турган тема. Аял өзүн билүү аркылуу коомдогу эркекти тарбиялай алат. Эркек өзү балага эле окшош болот да. Ага кандай отношение кылсаң, ошондой эле жооп келе берет. Ошон үчүн бул керек. Жанагы истинный психологияда айтып кеттиңиз, бул жашоодо жоопкерчиликти баардыгын өзүм алам. Демек, бул жерде мисалга алсак, аял киши болсунбу, эркек киши болсунбу, байкасаң
жолдошум ушундай, кайненем ушундай, госто ушундай мамиле жасайт деген нерсе бул аял кишинин, мисалы аялды алсак, бул ички көрүнүшүнү сырткы адамдар көрсөтүп турат экен да. Бир эле аялдын эмес, мисалы сиздин деле аялыңыз сиздин отраженияңыз, сиздин неме чагылышыңыз. Сиз аял жөнүндөгү же энеңизге болгон отношенияңыз, же деги эле кыздарга болгон отношенияңызда установкалар бар да, ишенимдер, убеждениялар бар. Сиз аларды мурда жаш кезиңиздеги программада кандай көргөн болсоңуз, ошол эле аялыңыз кийин чагылдырып берет турмушта. Өзүңдү кабыл албаган нерселерди аялыңыз чагылдырат. Сиз ар кандай, кээде тескерисинче сиз аябай аялдарды сүйүшүңүз мүмкүн, уважение кылышыңыз мүмкүн, апаңызды, допустим. Ал сиз жардам бере турган адам катары карашыңыз мүмкүн. А тескерисинче мүмкүн кээ бир жерлеринен коркосуз, же болбосо ошол жагынан мен корком, ал жагына менин күчүм жетпейт деген убеждениялар болушу мүмкүн. Мындайча айтканда, аял жөнүндөгү сиздин программаңыз кандай болсо, аялыңыз ошону эле чагылдырып берет сизге. Дайыма. Дайыма. Тиги аялдын 9 кудурети дегенде, баягы сиз айттыңыз го, ички баалуулукту толук түрдө таап билип, баягы эң туу чокусуна жетет. Бактылуулуктун да, мисалы үчүн. Ооба, бекеринен аял анан эркек кылып жаратпайт да бизде. Эркек болгондо бактылуу болот, аял болгондо бактылуу болот. Аял бактылуу болот, аялдыгын билгенде деп жатасыз. Көпчүлүк учурда азыр байкасам биздин жашообузда, өзгөчө Центральный Азияда аял бактылуу болуш үчүн только иштеп, күнү түнү иштегенде эле ошону мындай ассоциация алышат экен да. Да. Бирок бул канча чындыкка алып Аял джип минип, анан финанс эркиндигине чыкса эле уже бактылуу деп ойлошот да. Нет. Ушул жерден катачылык кетиришет. Бардык бизнесмен аялдар бактсыз аялдар. Ачыгын эле айтып коеюн. Бардык успешный аялдар бактсыз аялдар. Аял катары. Алар инсан катары кандайдыр бир ийгиликке жетип алышы мүмкүн, бирок чисто аял катары алар бактсыз. Бактылуу, чыныгы бактылуу адам эч нерсеге умтулбайт. Бактылуу аял. Ал үйдө жашына кылып эле, либо күйөөсү, бала чакасы менен сонун болуп отурат, душевный атмосферада. Же болбосо сүйгөн иши менен гана алектенет. Барып келип, эч нерсени далилдегиси келбейт. Эч кимге эч нерсени далилдегиси келбейт, сулуумун деп дагы чыкпайт, же болбосо укмуш фигурам бар деп дагы чыкпайт, же болбосо мен ушундай ийгиликтерге жеттим деп дагы чыкпайт алчы. Сүйөө бир жумушту болду, ошону жыргап, аткарып, удовольствие алып, анын ийгилиги болобу, болбойбу, анын чатагы деле жок. Нужда жок агачы. Анан мен байкадым, мисалы Инстаграмда эле алайлы, 99% адамдар фильтр коет экен да, өзгөчө айымдарчы. Бирок бул эмне үчүн андай экен деп эч мындай жоопту көп бере албадым да ошол нерсеге. Биз эркектер аялдарды баары бир башкача кабыл алабыз го. Фильтр койсо башкача болуп кеткендей болуп атат да. Бул башка тема. Бул башка тема. Аялдын табияты бул сулуулук. Мисалы үчүн эркек үчүн мындай да, эркектин мышлениясы акча табыш керек, анан күч жумшаш керек боло турган болсо, физикалык өзүнүн кыйын экендигин доказать этиш керек болсо, аял тескерисинче сулуу экендигин доказать этиш керек. Бул природа, бул андан эч кандай. Биз мындай нормалдуу процесс. Нормалдуу эле процесс. Ага эч кандай неме кылыштын, проблема кылыштын кереги жок бул жерде. Кандан мүмкүнчүлүк болгон болсо, аялдан жаннат көрүнүп туруш керек да өзүчү негизи. Эгер аял ошол нерсеге умтулуп аткан болсо, бул жерде эч кандай бир неме жаман нерсе жок. Бул жакшы кайра. Сонун, демек эгер аял киши, азыр биз портретти түзүп атабыз да, аял киши өзүнү баягы бактылуу эсептей албай аткан болсо, бул дүйнөдө баардыгы ошого каршы болуп жаткан болсо, ушул сиздин баягы аялдын 9 кудурети жана истинный психологияда баардыгын ала алат экен да бул маалыматтарды. Ооба, мен бул тууралуу эфирлерди баштап, уже жандуу жолугушуулар, семинарларды өтө баштадым. Мындай жеңилирээк формаларын бере баштадым. Просто аял өзүнүн ким экенин түшүнгөндө, анан кийин акырын изилдеп баштайт өзү элечи. А истинная психология муну бир аз глубоко изилдейт. Анан ошентип бизде негизи мындай курс жок. Бөлүк болуп эле кыска сабактар менен берилет адамга, чтоб жеңил, анан түшүнүктүү болуш үчүн жалпак тил менен. Менин түшүнүшүм боюнча, сиз мындай жолду көрсөтүп берет экенсиз да. Аял киши, мисалы үчүн сизден сабак алган, ал өзү чечим чыгарып ошол жолдо баш керек экен. Түшүнүк келет аял жөнүндө, анан кийин өзүн аял катары тарбиялоо үчүн бир жолго түшөт. Болду. Нар жагы все болду, жол өзү алып кетет. Түшүнүк келип, бирок аткара албай калгандар үчүн да жардам бере аласызбы? Жок, түшүнүк келгенде адам аткара албай калбайт. Тескерисинче түшүнүк келе элек. Эгер билип туруп аткара албай аткан болсо, анда түшүнүк келе элек. Түшүнүк деген бул кандай десем, четко, ясно уже ошол нерсе көзүм жетти.
иначе жашаганга мүмкүн эмес. Все, бул жерде адам чечим чыгарып уже немеге действияга өтө баштайт да, түшүнүп келгенде. А тиги билем дегендер ал на самом деле түшүнө элек болот. Баягы знаю и делаю деген такыр башка дегендей да. Башка. Билем деген бул такыр башка. Билем деген аркасында билбейм деген сөз жатат да. Сонун Түшүнбөй атам деген. сонун жооп бердиңиз. Эми психотематика темасына кайрылсак, мага көптөгөн бейтаптар кайрылат. Мурда ошол мамлекеттик ооруканада, хирургияда, реанимацияда иштеп жүргөндө мен азыр түшүнүп жатам, биз только последствиясы менен баягы уже болду, тиги дүйнө менен уже мындай бул дүйнө же тиги дүйнө дегенде келип калышат да. Анан мен жардам берип атып бир күн түшүндүм, оказывается биз ушинтип жүрө берсек эч качан түбүнө жетпейт экенбиз депчи. Анан кеткенден кийин түшүндүм, оказывается көп оорулар психосоматикалык жакта турат экен. Анан ошону баягы далилдөө үчүн суроолорду издеп жүрүп, ошол сизден дагы сурайын деген бир немем бар эле. Мисалы өзүңүздүн топ ооруларда сиз өзүңүз мындай туш болгон кайсыл оорулар кайсыл учурда келет деген бир теорияңызды айтып кетсеңиз, практикаңызды. Практикамы? Эми практика меники эмес, конечно, буну окуп изилденебиз да биз дагы. Эми мен психосоматолог эмесмин. Бирок раз психолог болгондон кийин баары бир психосоматиканы изилдейсиң да. Анан мен оңойлоштуруп эле бөлүп алам өзү негизичи. Ар бир орунну мен медик эмесмин да, билгидейчи. Ошондуктан мен канга тиешелүү, териге тиешелүү, дем алуу органдарына тиешелүү, сөөгкө тиешелүү, анан баш, жүрөк кылып эле мындай органдарга Интуитивно. Интуитивно эмес, өзү негизи истинная психологияда деле бар да, өзү негизичи. Сиз айтып атпайсызбы кээ бир оорулар деп? Жок. Баардык оорулар. Адам мындай болот да. Бир жерден ката кетирип аткан болсо, биринчи ошол ситуация аркылуу келет, биринчи. Экинчи, анан жеңил жолу билим аркылуу келет. Ошону оңдош үчүн. Анан билим алып дагы адам оңдолбой аткан болсо, анда неме оор жоготуулар аркылуу келет. Анын ичинен эң чоң жоготуу неме ден соолукту жоготуу. Же жакын адамыңды. Жакын адамы, акча бул жеңилирээк да. Жеңилирээк. Ден соолугун жоготкондон кийин уже сен эч ким эмессиң да. Бул ден соолугун жоготуу бул акыркы стадиясы десек болот да. На самом деле оору кайсыл жерде башталды? Ичинде уже психически башталды анда. Мисалы үчүн эмоциясын башкара албайт. Дайыма болсо маанайы чөгүңкү, же болбосо дайыма тревожный состоянияда адам. Адам антип көпкө жүрө албайт да. Например, мындай чың алып турган, газды постоянно тээп жүрө бербейсиң да, анда авария болосуң тура. Если сен кечке стрессте жүрө бере турган болсоң, ошондой эле да, авария болосуң. Биринчи башталган ал. Анан бир нече этаптардан кийин анан акырына жетип, болду, өлөйүн деп атам деген мезгили бул акыркы стадиясы. Бул нервтен баары акырында, даже авариянын да психосоматикасы бар да. Мисалга баш оорун эле алайлы. Да. Бүгүнкү күндө ошол рилстерде башыңыз ооруса дары ичпей, маселеси ошо чыныгы себебин табыңыз десем, дарыдан башка эмне жардам бермек деп мындай жоопту кыскартып коюшуп атат да. Эмне себеп болушу мүмкүн? Да, буну мен да башыман өткөргөм. Дары временный жооп берет тура. Биздики эмне эле цитрамон азыр жакшы тремол чыгып калды да. Бунун эми силер причиналарын физический деп айтасыңар да, мисалы, уктабай жүрө бересиң, стрессте жүрө бересиң депчи. Анын өзүнүн психосоматикасы адам ситуацияны кабыл ала албай атат. Демек, башкаргысы келип атат да. Ошол ситуацияны. Мен күлдүрүп айтам да, Кудай болгуңар келип аткан болсо, анда башыңар ооруйт дейм да. Себеби мындай болуп атат. Ситуацияны кабыл алган жок, значит, ал ситуацияны башкаргысы келип атат. Башы ооругандар башкаргысы келе бергендер да. Сени деле башкаргысы келе берет, Виталийди деле башкаргысы келе берет. Погодадан бери башкаргысы келе берет да. Мисалы, баласы садикте жүрсө, балам эмне кылып атат экен деп камераны карап неме кылып алган. Аны деле башкаргысы келе берет. Ошондой адамдар мындай Кудай болгусу келген адамдардын башы ооруй берет да. Демек, таблетканы убакыт, мисалы үчүн бизге дарыгерге келди, биз жазып бердик, бирок ошол дары ошол маселени чечкенге чейинки жардам бере турган дары да. Силерде баягы неме бар го, Снельников бар беле? Ооба. Ал айткан го, эгер сен адамдын жүрөгүн, душасын кошо дарылабасаң, анда сен врач эмессиң дейт тура. Сначала нужно лечить душу, а потом тело дегенде. Ооба. Анткени душа менен тело бул бири-бирине көмөктөшүп иш кылат го. Биринчи баардык нерсе душадан башталат тура, анан телого чыгат. Ооба. Тело бул акыркы вариант. Биз телону эле дарылап коюп атабыз дагы, андан кийин тиги тамыры калып кетип атпайбы? Мындай сары чурмок деген болот да, өзү мен эме чоң атам дарыбыз эккен. Анан
аны мындай бул жагын эле терип кое бере турган болсоң, бир жеринде калып кеткен болсо, тамыры кайра эле чыгып кете берет да. А тамырынан бери жок кылып жулуп салсаң, же болбосо все болду, ал чыкпайт кайра. Вот именно ошол тамыры психосоматика да. Баары бир сен туура баамдапсың да. Баары бир баягы сизге келип аткан пациенттин ички акыбалдын жан дүйнөсүнө кирип, причинасын таап, анан алып салганда гана ал сизге кайра келбей калат. Ал эми медицина деген эми элдин баары эле билет, бул дүйнөлүк эң чоң бизнестердин бири да. Эң кызыгы азыр элдер түшүнүп баштады да. Мисалы үчүн дарыгерге барып атам, 10 жолу бардым, жардам жок. Анан акырынтап психология тармагына кирип башташты. Ооба, ошентишет баардыгы. Келет, как раз бул психосоматика боюнча бизде биохакинг деген практика бар. Биз биринчи жан дүйнөсүн тынчтандырабыз. Адамда ой жоголсо эле уже дене өзүн өзү дарылап баштайт. Биз биринчи эмне кылабыз, аларды нулевой состоянияга келтире турган практикалар бар, ошого алып келебиз. Буга алып келгенден кийин анан ичинде покой пайда боло баштайт. Покой пайда болгондо дене өзүн өзү дарылап баштайт. Анан көпчүлүк иммунитет көтөрүлө баштайт. Анан көпчүлүк врачтар дарылай албаган оорулар, боюна бүтпөй жүргөндөр, боюна бүтүп, ушундай случайлар көп болот. Эми мен өзүм медик болбогон үчүн буларга гарантия бербейм. Ал адамдын өзүнөн болгондугу үчүн мен аны реклама кылып да айтпайм да. Эң жакшы ыкма мен ойлойм, дарыгерлер физикалык жагынан алып, психологдор психология тармагынан алса. Ооба, ошол эле учурда мен медицинаны да четке какпайм. Медицина сразу жардам берет, экстренный, оперативный жардам бере алат, временный. А психология акырындан жардам берет, бирок ал уже вечно да, вечно аяктыралат дегендей да. Анан сиз жана айттыңыз го, тревога, депрессивный состояние болгондо биринчи иретте дене сигнал берет депчи. Ооба. Мындай биринчи красный флаг деп мындай айтсак да, кандай красный флагтар бар да, чтобы адамдар бул психосоматика окшойт деп мындай кичине ажырата билгендей. По идее, бардык стресстин өзү да психосоматика. Стресс дагы ошол неме, контроль негизи. Неприятие. Кабыл ала албай жатат. Бир нерсени түшүнбөй атат, түшүнбөсө деле эмне кылып атат, ошого жармашып атат кайра-кайра. Стресс бул эмне? Бир нерсени кабыл ала албай атасың да сен туура. Мындайча айтканда, жашоого истинная психологияда жашоого мындай шарт коюп жашайм. Условия менен жашайм. Условиям аткарылбай калган болсо болду, настроениям түшөт. Башталдыбы стресс? Сөзсүз менин условиям болуш керек деген сөз да. Эми карасаңыз, эми жашоону өзүңүздөр айтып атасыздар го. Кудайдын айтканы болобу же сиздин айтканыңыз болобу? Вот ошону айтып атабыз, бирок өзү түшүнбөй атабыз да. Ошондон стресс болуп атат. Сиздин интервьюңузда дагы бир көрүп калдым эле. Адамдын бияктагы ойлонгон картинасы менен реалдуулук туш келбей калып атат. Ооба. Иллюзия менен реалдуулук туш келбей атат. Могу жакта иллюзияда жашай берем. Анан жана Кудай темасын дагы айтып калдык. Мисалы үчүн бизге бейтап катары баягы Кудайга ишенип, мен эч качан да осуждать этпейм, бирок Кудайга ишенип, Кудай себепкер кылып деп келет дагы. Анан бир нерсе болуп калса, дарыгер күнөөлүү деп бизди мындай жоопкерчиликке тартышат да. Ошолор эле. Бирок биз деле Кудайдын адамыбыз да. Ооба. Биз деле жакшы кылгыбыз келет, бирок эмнегедир ушул бейтап кайрылганда башкача болуп калат да. Кача ага чейин 100 подходун да 100 операцияны деле бирдей эле кылдык. 101-инчиси ушундай болуп калды да. Баягы формула жакшы да, неме Эрмек. Менден башка эч ким жок, баары менин ичимдеги күзгү. Сиздин ошол пациенттен триггериңиз болуп аткан үчүн дагы ошондой болуш. Дагы ошондой проблема болот. Кабыл албоо үчүн. Сизден алып караган болсок, эгер ал пациенттин өзүнөн карай турган болсок, өзү баягы эме болуп, недовольный болуп келди. Элементарно, мисалы үчүн, кыздар немеге макияжга бара турган болсо, өзүнчө шашып атам, аны муну деп недовольный отура турган болсо, макияж жакшы болбой калат. Мастерге өзүмдү тапшырдым деп спокойно отурсаң, жаңы келген мастер деле сени с куколка кылып жасап коелот да. Силер деле ошондойсуңар да, адамдын ички состояниясы. Ушул жерде сонун нерсени айттыңыз да, башынан көп бейтаптарды угуп калам, мага жакшы дарыгер келбеди дейт. Анан көп дарыгерлерди угуп калам, мага что-то не очень пациенттер келип атат, капризный дейт да. Ошолорго баягы формуланы үйрөтүп коюш керек да. Экөө бири-бирине эле чагылдырып келип. Бири-бирине чагылдырып атат да. Бул эмне үчүн бул теманы мындай жакшы түшүнөм десем, мен өзүмдүн баягы психологиям боюнча иштеп баштаганда бир убакытта мага медсестра айтып калды: Эрмек агай, сиздин пациенттериңиз өгөз көрүп калды, мындай приветливый болуп калды, буга чейин бүт капризный келчү дейчү да. Ошондо түшүндүм, оказывается, бул бизге эле байланыштуу турбайбы депчи. Бүт баардык адамдар менин отражением.
Психосоматика темасына кайра келсек, Баршын эже, мисалы азыркы күндө баягы Кыргызстанда эң көп оорулардын бирөөсү бул сахарный диабет, анан баягы щитовидный железа, анан давлениясы көтөрүлгөндөр да. Сиз ушул психосоматика тармагынан кандай көз карашыңыз бар ушул себептерине? Ооба, давлениянын жашы мурда 50-60 боло турган болсо, азыр уже 35-40 деп атасыздарбы? Ошентип келип калышты да. Анан давлениянын психосоматикасы бул негизи мындай караганда баары эле жүк алып алышат. Жүк алуу деген эмне? Ашыкча жүк алуу деген эмне? Мынтет да, мисалы, менин подружкам 10 килограмм арыктаган болсо, анан бул бир айда 10 килограмм арыктыр. Мен деле эртеңден баштап арыкташым керек. Эртең сөзсүз диетаны баштайм, же болбосо чуркаганды баштайм дейт. Анан эртең келет да. Баштайм деп приказ бергенде дене ага даярданат. Стресс болот. Дене кадимкидей жок, эртең мененкиге даярданат чуркаганга. Сигнал кетти да, уже команда кетти. Дене бул живой организм да, акылдуу. Мен эмне деп ойлонсом ошого даярданат. Анан эртең менен келди, анан эмне болду? Баягы кыз тургусу келбей бир нерсени шылтоо кылды дагы, напсиси тартпады. Жата бер, кийинки понедельниктен баштайсың деди, жатты. Макул, кийинки понедельниктен баштайм деди. Анан кийинки понедельникке даярданды баягы организм. Кийинки понедельник дагы бир шылтоону айтты. Ошентип эмне болду? Бир нерсени кылам дейт да, убагында кылбай коет. Кылам дейт, кылбай коет. Организм даярданат, кайра шалпайып калат. Даярданат, кан дагы даярданат да. Кайра түшүп кетет. Ушинтип түшүп чыгып жүрөт. Анан эмне болуп калат? Анын давлениясы Көтөрүлүп баштайт. Көтөрүлүп баштайт. Неустойчивый, мындай высокий же ушундай. Же баягы давлениясы түшүп кетет. Давлениясы түшкөндөргө бир аз башкачараак. Түшүп кеткенде бул кан аздуулугуна же гемоглобиндин аздуулугуна, анемия да, ушуларга байланыштуу. Бул жерде уже канга тиешелүү болуп атат, по идее. Анын эмеси, психосоматикасы, адам кубана албай калат. Чын жүрөктөн кубана албай калды. Жашоосунда кубаныч жетишсиз. Бүт давлениялардын баарын низкилерди карасаңыздар, беттерине кубарып, мындай счастье жок да бетиндечи. Агрессивный көрүнүшү. Либо агрессивный көрүнөт, либо недовольная, либо сус. Да? Баягы айтат го, Европага салыштырмалуу, мисалы үчүн Кыргызстанда карасаң баары эле кабы. Да, кабы. Бардык анемия аялдарды же эркектерди карап көргүлө, настроениясы жоктой жүрүшөт. Эмне үчүн? Аларга радость жетишпей атат. Себеби адамдын канына мындай кан бул кислородду организмге жеткирүүчү ролду ойнойт. Кислород бул биздин немеде, духовный мирде бул кислород радость. Мына кычкылтек кандай керек болсо жашоодо, кычкылтек кандай керек болсо, кубаныч дагы жашоого ошондой керек. Демек, мен кубана албай калдым бир нерсеге. Значит, менде шүгүрчүлүк кетти. Мен ыраазы боло албай атам. Мен сууга ыраазы боло албай атам. Анткени мен эмне кылып алдым? Особнякта жашашым керек деп өзүм салыштырып алдым бирөөгө. Же болбосо бир нерсени күттүм, ал болбой калды. Всё болду. Мен эмне кылдым? Таштап койдум өзүм. Ошол радость боюнча дагы, радостьты сиз айткандай кээ бир адамдар сөзсүз түрдө жанагы Дубайга барып келиш керек, же машинасы, квартирасы болуш керек деп түшүнүшөт да. Ушундай болсо мен кубанам деп, Бирок эртең менен ойгонгон уже бул өзүнчө мындай чоң, кандай десем, ошону өзүм радость да. Көп түшүнбөй жүрдүм, эрмек ачыгын айтсамчы. Анан качан ошо башыңа түшкөндө. Башыңа түшүп баардык жолдорду аткарып бүтүп, анан акырында өзүң биле баштаганда, анан кийин ойгонгонуң өзүнчө бакыт экенин кийин биле баштайт экенсиң. Бирок буга чейинки жол, эми мен жаман деп айтпайм, бирок турмуш өзү алып келет да. Баары бир жашоонун эгер маңызы радость болуп аткан болсо, кубаныч болуп аткан болсо, кандай бир жолдор менен баары бир келесиң ал нерсе. Болбосо бул дүйнөгө келмек эмессиң да. Бир максат менен. Жок, ошол кубануу жолуна. Кээ бирлери баягы кайгы аркылуу анан кубанычка келет, жоготуу аркылуу кубанычка келет, кээ бирлери болсо билим аркылуу эле келишет. Анан экинчи баягы давление, анан сахар дедиңиз, сахардын психосоматикасы болсо мындай. Көбүнчө алар психоэмоциональный неустойчивый болушат да. Алар бир нерсе болсо эле атырылып кетишет көпчүлүгүчү. Кээ бирлери сахар болгондор ичинде атырылат, сыртында эмес. Кээ бирлери эмоциясында атырылып кетет. Булар деген контроль кылгысы келет да, ситуацияны. Бирок айтыкысы келбейт. Нет, ал башка, сиз айтып аткан щитовидный железа, бул дем алуу, тамак ооруларына.
сахарный диабеттерчи контролдогонду жакшы көрөт да, титиреп мындай анын контролунан чыгып кеткен болсо бир нерсе титиреп калышат. Азыр ушуну айтып атсаңыз мага эске келип кетти. Бул көбүнчө базарда иштегендер, Айтпаңыз, акчаны контроль кылышат. Кийимди алып келиш керек дегилер. Ошо ситуацияны деп атпаймынбы, ситуацияны контроль кылгысы келген адамдар. Акчаны контроль кылгысы. Акчаны контроль кылгысы келген адамдар, ошондой эле акча аркылуу анан баарын багынтып баш ийдиргиси келип, ушундай контролунан чыгарбаш керек да алчы. Бирөөнүн проблемасын да чечип коет да аларчы көбүнчөчү. Мындай диабетиктерди карасаңыз көбүнчө алар да экиге бөлүнүшөт. Бири ичинен пышат, а бири сыртынан эмоциональный болушат. Көпчүлүк эмоциональный болушат. Ошол ичинден пышкан адам, менин тааныштарым бар да. Мисалы үчүн олорго ошол ситуациядан чыгыш үчүн кандай чечим туура болот? Булар бир нерсени түшүнүш керек. Баардыгы жараткан эркинде деген нерсени. Өзүнө албаш керек. Менде жакшы формула бар да. Насиби болот. По-любому насиби болот. Мен канча аракет кылайын, мен канча чыркабайм, по-любому насиби болот. Ситуацияны кой бериш керек. Ситуацияны кой бересиң, кимдин жаратканын өзүнүн ээсине тапшырасың. Всё болду. Оңой жол. Оңой жол. Ошол түшүнүп келиш үчүн адам билим алыш керек. Жанагы эмоциональный адамдарчы? Эмоциональный адамдар дагы. Айтып атпаймынбы, же билим алып келет аларды, же болбосо ден соолук алып келет, же жоготуп алып келет аларды. Ошонун мындай экологичный формасы баягы өзүнө келүү үчүн. Бул окуу аркылуу экологичный формасы өзүн өзү таануу. Истинная психологияда ошону үйрөтөбүз. То есть заранее кризисный ситуацияны күтпөстөн эле барып туруп мисалга да сиздин ошол бир сабагыңызды айталы эми окуп туруп түшүнүп анан ошону жеке тажрыйбасында применять этиш керек болуп калат экен да. Даже окуп эле койсо деле болор эт. Принимать этпей деле окуп деле койсо уже бул жака кирет, анан акырын баары иштеп баштайт, бирок кечирээк иштейт. Баары адам баласы мындай мурдуна мындай таш тийип көзү ачылмайынча карабайт ал нерсеничи. Окуп коет дагы бирок эстейт да, баягыда окудум эле ушундай айтты эле деп кайра барып окуганда анан түшүнө баштайт. Анан караңыздар, мен айтам да, диабетиктерге деле башка любой стресс, депрессия менен келгендерди, айрыкча москвалыктар менен көп иштешебиз биз. Эртең февралда дагы кетип атабыз. Аларды айтам да, акыркы жолу качан 10 күн эс алдыңыз эле дейм да. Вообще эс алуунун өздөрүнө ыра көрүшпөйт. Эс алуу бул деньги на ветер деп ойлошот. Адамдар до того мындай акчанын аркасынан, тиричиликтин аркасынан же бир нерсенин аркасынан жынып мындай аркасынан ушундай түшүп алышкан. Мындай чың алууда, постоянно напряженияда жашашат. Өздөрүнө 10 күндүк эс алууну ыра көрүшпөйт. Ошол учурда дагы бүт оорулардын эмеси чыгат. Организм кыйналат атпайбы? Напряженияда кыйналат да. И тем более аялдар. Пускай эми эркек болсо жарашат ага. Напряженияда алар күч алат. Алар мындай батыр болушат. Аялдардыкы вообще напряжение талкалайт да аялдар. Азыр сиз айтып атсаңыз, ошол Москвадабы же азыр Бишкекте ар бир биздин кыргыз аялдарыбызды айтам да, байкасаң ошо эркектердин ролдорун өздөрү жүк кылып алып алгандай эле сезилет да. Иштеш керек, балага баягы кийим алып бериш керек, садикке төлөш керек депчи. Муну атайын бир аял эркек деген тема менен неме чоңураак кылып ачып берсек болот да, Эрмек. Анан мен сен башында айтып кетпедиңби мыногу психосоматика депчи. Психосоматиканын же болбосо психологический стресс, депрессия, оорулардын булагы бул мамиле болуп эсептелинет. Мамиле айрыкча үй бүлөдөгү мамиле. Үй бүлөнү баардыгыбыз эле биз мынтип ойлойбуз да, үй бүлө дегенде, мени бактылуу кылат үй бүлө, мага надежда берет келечекке. Үй бүлөлүү болсом жүрөгүм ток болот деп ойлойбуз. Ошол эле учурда үй бүлөнүн экинчи тарабы бар. Ошол эле үй бүлө стресстин булагы, напряжениянын булагы, ошол эле үй бүлө хронический оорулардын булагы, депрессиянын булагы. Даже ошол сиз айтып аткан коркунучтуу оорулардын дагы булагы ошол үй бүлө болуп атат да. Үй бүлөнүн мамилеси. Неликтен? Анткени үй бүлөдө аял ким, эркек ким, милдеттерин, оордуларын билишпейт. Буюрса бул кийинки подкастыбызда биз аны толук сүйлөшөбүз. Жана акыркы суроом ошо щитовидная железа, калкан бези калды. Ошол жөнүндө жооп берип койсоңуз. Бул эми тамак, дем алуу органдарына тиешелүү нерселердин баары адам ички жан дүйнөсүн толук эмне кылбайт, сыртына чыгара албайт. Могу жерде калып кетет. Кандайдыр бир эме менен, страх менен, коркунуч менен, давление менен мына жерге чейин келет да, бул жерге топтолуп калат да. Ошондо эмне болуп баштайт? Ушул жерлер жабыркай баштайт.
Ошонун чечими бул чечими либо айтып сезимдерин айтып жеткириш керек көркөм мүнөздө. Истинная психологияда блок алып барыш керек үйрөтүлөт. мисалга. Ырдаса болот, блок алып барса болот, сүйлөшсө болот подружкалары менен. Творчество мисалы үчүн там Либо творчеством заниматься этсе болот, да. көйнөк тигип жагы бир Эми нерсе. бул практикалар аябай көп, смотря ким немеси шыгы кандай. Если антип айта албай, кээ бирлер айта албайт табиятынан, вовремя айта албайт. Бул норма. А если антип айта албаган болсо, анда адам өзүнөн өзү ичине уверенность бериш керек, өзүн тааныш керек. Ошондо нужда жок болуп калат бирөөгө бир нерсе айтканга. Жашоону түшүнгөн адам дейт, эч кимге эч нерсе айтып доказать этпейт экен да. Сеники туура. Бир сен немеңе байланыштуу ден соолук темасына. Бир чал эме 120-га чыгат. Анан журналист келип сурап атмыш да. Эми көп жашаганыңыздын секрети эмне десе, мен ушул жашка чейин эч ким менен талашпадым, эч нерсе дейт экен. Анан койсоңузчу, неужели 120-га чейинби десе, сеники туура деп коетмуш да. Ооба. Болушу мүмкүн эмес го десе, сеники туура деп коетмуш да. Туура айтасыз. Барчыңыз эже, азыр кыска нуска кылып сонун суроолорума жооп бердиңиз. Буюрса биздин кийинки чыгарылышыбызда анда эркектин жана аялдын мамилеси тууралуу сөз кылалы. Дагы бир жолу сизге. Мындай чыгарылыштар көп болот го, аял эркек темасы боюнча. Бир тема менен бүтпөйт. Хорошо, макул. Анда кийинки тема аябай кызыктуу болот. Күтөбүз сиздерди аял эркек мамилеси боюнча. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушинтип биздин подкастыбыз Барчынай Кадырбековна менен аягына жетти. Кийинки чыгарылышта жолукканга чейин саламатта калыңыздар.